Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'ın ismiyle başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта, Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым баардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Урматтуу бир туугандарым, келиңиздер, ынтымак болойлу, бир болойлу, урматтуу бир туугандарым. Ынтымак бар жерде ырыскы бар депчи. Бирок дагы эле бөлүнүп жарына берет экенбиз да. Бирок эскертүү бул мусулмандарга пайда берет, урматтуу бир туугандарым. Мен эмнени айтмакчымын, урматтуу бир туугандарым? Биздин эмне үчүн бөлүнүп жарынып атабыз? Мына биздин кыздарыбыз ушунчалык бузулду. Кыргызстанда зына ушунчалык көбөйдү, урматтуу бир туугандарым. Ушунчалык көбөйдү. Адамдардын пейилибиз, элдин пейили бузулду. Ушунчалык эркектер аялдарга окшоп калдык да, ушак сүйлөп, ушак 5 адамдын башы топтолсо эле ушак болду, урматтуу бир туугандарым. Биз алсыздыгыбызды ушул жерден билдирип атабыз да. Илгерки замандарда бир хан, ушундай хан, ушунчалык күчтүү хан ар жерлерди басып алчу экен да. Басып алуунун алдында ал киши хан эмне кылчу экен? Ошол айылдарга өзүнүн адамдарын жөнөтчү экен, барып билип келгиле, кандай адамдар бар депчи. Ал адамдары барып билип ханга айтып келет экен. Кандай айылда, кандай адамдар кандай экен десе, ачык, чачык, ачык жүрөт экен, зына кылышат экен, арак ичишет экен десе, анда алар алсыз экен эркектер. Аларды басып алабыз деп басып алчу экен да. Бир күнү ушинтип дагы бир адамдарын жөнөтүп, башка ушул өлкөлөргө жөнөтсө, баягыдан сурапты. Баягылар кайра келип сураса, эмне кандай экен адамдар экен десе, адамдары, аялдары ушундай оронгон, жолук салынган, өтө бир ачык чачык жүргөн аялды көрбөдүк биз десе, хан туруп айтат экен, алардын эркектери бакабат, аларды басып алыш кыйын экен, кыйын деп айтат экен да, урматтуу бир туугандар. Бизде ушинтип ынтымак жок болуп, кыздарыбызга мектептерде хижаб кийинейин десе, жолук салынайын десе, жолук салындырбай тоскоолдук кылып атса, бизде ынтымактык болбой, биз кайра душмандарды көбөйтүп алабыз, урматтуу бир туугандар. Муну кимдер кылып атат? Еврейлердин акчасын алып алып, ушу биздин кыргыздын эле бир туугандар еврейлердин акчасын алып алып, ушул исламчылыкка, мусулманчылыкка тоскоолдук кылып атат. Жолук салынбагыла, хижаб кийинбегиле депчи. Өздөрү болсо концерттерди коюп, чоң залдарда күлүп, каткырып, бирөөсүнүн маскасы жок, кыйкырып, бакырып, бирин далине чапкылап күлүп отурат. Кээ бирки тойлордо адамдар толло тансага түшүп, тердешип, ошол жерде күйүп, пышып, кайра тердеп, кайра күйүп, ошол жерде оорулар ошол жерде болот. Бирок исламчылыкка бизге кандай кысым көрсөтүлүп атат? Өзүңөр баарыңар билесиңер, урматтуу бир туугандар. Намаз окуган бир туугандарыбыз билет анычы. Кандай гана приказдар болду биздин бир туугандарыбызга, туурабы, мусулмандар бир туугандарыбызга. Мечитке киргенде жай намазыңарды ала келгиле, ансепиңерди ала келгиле, мечитке киргенде 1 метр алыста тургула деп, бизде мусулмандарга мындай ушундай каршы болуп аткан биздин бир туугандарыбыз жок эмес экен да. Бирок билесиздерби, мусулманчылыкка, динге, Аллага каршы чыккандарды Алла Таала ушундай бир катуу, бир өтө катуу, бир ушундай бир кырсык жөнөтөт. Аны эсиңерден чыгарбагыла, урматтуу бир туугандар. Фараон дегенде эле Аллага каршы чыкканда кандай болгон? Кандарды жаадырып жүргөн, таштарды жаадырып жүргөн Аллахчы. Биз болсо, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткан, мечитке киргенде араңарда бош жер калбасын деген. Бош жер калбасын деген, шайтан аралап кетпесин деген. Бизде 1,5 метр туруп алып аралыкта намаз окуган, бул эмнеге намаз окуган? Еврейлер билет муну. Куранды булар окуп бүтүшкөн. Ушу 1 метр аралыкта турса, араларынан шайтан өтүш керек аралап. Андай болбойт, урматтуу бир туугандарым. Эч качан исламчылыкка, динге каршы чыккан болбойт, урматтуу бир туугандарым. Биз ушу ачык-чачык кийинип, мини юбкаларды кийип, денелерибизди көрсөтүп жүргөнүбүз үчүн мына алсыз калк болуп атабыз да. Алсыз калк болуп атабыз. Дагы да алсыз калк боло беребиз. Дагы зыналар көбөйө берет. Зыналар көбөйө берген сайын, алсыз калк болгон сайын бизге душмандар кол сала берет.
билет. Булардын аялдары ушундай жүргөндөн кийин бул аялдарын башкара албаган эркектер экен деп мына бизге кол салып бизди басып алыш оңой эле, урматтуу бир туугандар. Келиңиздер, урматтуу бир туугандар, мынтымак болойлу. Исламчылыкка, мусулманчылыкка тоскоолдук кылбагыла. Жуманы окуш керек, даватты кылыш керек. Биз эмне пайгамбар саллаллаху алейхи саламга каршы чыгып атабызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи саламга каршы чыккандар эмне болду? Калласы менен кеттиби? Башы менен кыркып коюуда чечендер барып кыркып салды го башын. Же жалганбы? Жалганбы? Чында, урматтуу бир туугандар. Анан өзүңүздөр концертти көрүп, айтыштарды көрүп, каткырып күлүп, адамдар топ-топ, ар жерде концерттерде адамдар толло каткырып күлүп отурушат. Анан ушу мечитке келгенде, жумага келгенде эле тез жуманы окуп, тез кеткиле. Аралыңар 1,5 метрден болсун деген бул туура эмес, урматтуу бир туугандар. Алла Таала кырсык жөнөтпөсүн. Аллах Тааланын кырсыгынан эч ким качып кутула албайт. Эч ким качып кутула албайт. Баары Алладан гана болот. Бул дүйнөдө кыл биз канчанчы 21-кылымда жашап атабыз. 21-кылымда адамдардын бардыгы бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Ошол адамдардын көбү исламчылыкка каршы чыккан адамдар болгон. Аллага каршы чыккан адамдар, мына Алла Таала кааласа, Аллага каршы чыккан адамдарды Аллахым дагы эле ушул күнгө чейин жерге кабыл албай турат го. Эч качан исламчылыкка, динге каршы чыкпагыла, урматтуу бир туугандар. Эскертүү. Биз бул дүйнөдө жөн эле мейманбыз. Эртели кеч сөзсүз каалайсызбы, каалабайсызбы, Аллахтын алдына сөзсүз барасыз сизчи. Сөзсүз барасыз. Ошол жерде жооп бергениңизди көрөм. Жалгыз. Сизди ким куткара алат? Эч ким куткара албайт. Аллахтын азабынан эч ким качып кутула албайт. Эч ким качып кутула албайт. Урматтуу бир туугандарым, биригейли. Бирок сиздерден суранычы, намаз окуп аткандарга, мечиттегилерге тыюуңарды токтоткула. Токтоткула. Болбойт мындай. Еврейдин акчасына алданбагыла. Еврейлер эмне ошо мечитке намаз окубасын, ислам дини тарабасын деп 1,5 метр араңарды 1,5 метр болсун деп, жума намазды окуп туруп эле качкыла деп туруп, ушундай кылып бизге эмелерди берип атат. Бул жерде акчага алданбагыла. Акча бул өлдүңбү? Жок. Биздин Садыр кожо айтмакчы, кепинде чөнтөк жок демейди. Чөнтөк жок, кетесиң, эчтекең жок, кетесиң. Бирок Аллахтын алдына барганда эртең жооп бересиң. Мен бул нерсени айтып койдум. Эскертүү бул мусулмандарга пайда берет. Мен айттым. Исламчылыкка каршы чыкпагыла, мектептегилер, агайлар, эжекелер, министрлер. Аллах Таала силерге азап жөнөтпөсүн. Жолук салынба, хижап кийинбе депчи. Кандай сонун адам оронуп жүргөн, кандай сонун денеңди көрсөтпөйчү. Чубагажы Шейх Раматылык айтмакчы, ачык-чачык кийинип жүргөн кыздарга айтпадыбы? Ачык-чачык өзүң кийинип жүрөсүн, анан зына кылбаган эркек эмес деп. Зынанын башына кыздар, ачык кийинген кыздар өзүңөр баштап коюп атасыңар. Анан биягы эмне болуп атат? Аман болойлу, эсен болойлу. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.